Мамлекет тарабынан бүгүнкү күндө мамлекеттик кепилдик программанын негизинде бардыгы үй бүлөлүк дарыгерлерден каттоодон өткөн жарандар үчүн пакет медициналык кызматтар бар. Каттоодон ошол жерде жашап аткандан кийин жаныңдагы үй бүлөлүк дарыгерден каттоодон өтүшүң керек. Каттоодон өткөндөн баштап ошол үй бүлөлүк дарыгерлердин адистерин силер көзөмөлдөө болосуңар. Бүгүнкү күндө амбулатория дарыгерлердин борборунда базалык изилдөөлөр, анын ичине 11 изилдөө керек. Кандын анализи, зааранын анализи, какырыктын анализи, микроскопия дейбиз. Анан баягы гликированный канды анализи, ушинтип 11 анализ, электрокардиограмма кирет. Ошол анализдер бардыгы акысыз каттоодон өтсөң. Бирок ал үчүн акысыз алыш үчүн каттоодо болсоң дагы үй бүлөлүк дарыгердин жолдомосу болушу керек.